Жусуп Абдрахманов, улут деп күйгөн абдан мыкты билимдүү жигиттер. Ош шаарында эгемендүүлүктүн 33 жана Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына арналган иш-чаранын негизги бөлүгү Борбордук аянтта уюштурулуп, тарыхый инсандардын эмгеги сахналаштырылып көрсөтүлөт. Анткени өлкөнүн көз карандысыз мамлекет болуп түптөлүшүнө нечендеген инсандар өмүрүн арнап, бүгүнкү жаркын жашоону тартуулашкан. Biz Манас бабабыздан баштап Барсбек, Полотхан, Тагайби, Алымбек датка, Курманжан датка Полотхандарды, анан ошол биздин ушул азыркы репрессияга чейинки биздин ушул Кара-Кыргыз автономия облусу түзүлгөн 100 жылдыгын ошол биздин аталарыбыздын эмгегин көрсөтүп кетебиз. Мындан сырткары эс алуу бактарында маданий массалык, спорттук иш-чаралар уюштурулат. 33 жылдыкка арналып 33 баланын тушоосу кесилет. Ошондой эле улуттук оюндар менен коштолот. Ошондой эле эгемендүүлүк күнүнө карата Ош шаарынын тургундарына өзгөчө бир эс алуу жайы пайдаланууга берилет. Бир жыл мурда курулушу башталган Борбордук аянттагы Сейил багы эртең расмий түрдө ачылып, анын ачылыш салтанатына президент Садыр Жапаров онлайн катышат. Мындан сырткары Токтогул Сатылганов атындагы эс алуу багында бир нече жылдан бери реконструкция болбой турган жайкы сахна быйыл толугу менен оңдоодон өтүп, шаар 31 августка карата шаардыктарга дагы бир белек болмокчу. Бул жылы майрамдын урматына бир катар ачылыштар болоору күтүлүүдө. Экинчи калаада оңдоп түзөөдөн өткөн жолдор пайдаланууга берилет. Алсак, Каттуу Турсунбаева көчөсү, Ош көчөсү, Ленин көчөсү толук бүткөрүлдү. Ал ошол 3 көчөнүн дагы ачылышы ушул күндөргө болжолдонгон. Андан сырткары бир мектеп бар, ирригатор мектеби, ал дагы 2-сентябрдан баштап окуучуларды кабыл алып иштеп баштайт. Быйыл эгемендүүлүктүн 33 жылдыгы жана Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгы өзгөчө белгиленүүдө. Ага карата Ошто 6 өнөр жай ишканалары ачылат. Анын 2-өө эртең пайдаланууга берилет, 4-өө жыл аягына чейин ишке түшөт. Самара Асанова, Мунарбек Арзыбек уулу, ЛТР Ош шаары.